Аксыдагы өлүм менен коштолгон көкбөрү. Аксы айылынын Бозбек айылында 4 февралда өткөн көкбөрү боюнча мелдеште 2 ат өлүп, 2 жигит ооруканага түшкөн. Учурда жабыркаган 2 жигиттин абалы жакшы. Бул тууралуу бүгүн 6 февралда Аксы райондук администрациясынын кызматкери Мирлан Сагынбаев билдирди. Анын айтымында көкбөрүдө карама-каршы багытталган 3 ат сүзүшкөн. 2 ат ошол жеринен жан берген. Бактыга жараша оюнчулар аман калышты. Учурда алардын абалы жакшы, ооруканада дарыланууда, деди ал. Оюнга күбө болгондордун айтымында улакты алып бара жаткан оюнчуга каршы багыт алып, 2 атчан чыга келген. Кагылышуудан кийин 2 ат ошол жерден көз жумуп, 2 жигит ооруканага жеткирилген. Аксы аймактык ооруканасынан алынган маалыматка караганда, жабыркаган жигиттин биринчи кабыргасына катуу сокку болгон, экинчисинин колу буту сынган. Учурда алар дарыгерлерден көзөмөлүндө. Абалы жакшы деп билдиришти ооруканадан. Оюн учурундагы окуздуктан жаман окуя катталыптыр. Булак турмуш KG.